Assalamu alaikum, аруаңыздар бир туугандар. Бул Каракол Life TikTok каналы. Жаман Сариев көчөсүнүн өйдө жак тарабы достор. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле ушул жол 2023 жылы бүтүп, жасалгалары бүтүп, жол ачылган. Анан биякта тротуарлар да жасалган. Анан азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эле мына толук 1 жыл боло элек, бирок 1 жылга жетпей ушундай тротуардын жээги трещиналар берилип кеткен. Ушул жерде өзгөчө ушундай көрүнүш болот. Бул жеринде дагы тротуар көрдүңөр, мындай бияка эзилип, агып калгандай болуп, биягына да мына трещина. Үстүн замазывать этишиптир, бирок болбой эле дагы деле мына трещина кеткен. Анан дагы аябай көп маселе жаралып аткан, суроолор болуп аткан жери мына ушул жактагы мынакей көрдүңөр, могу жолдун ирригация, могу арык, сточный арыктын биягына да мына трещина кетип, ичи дагы трещина болуп, бул жери бери көздөй ажырап, мындайынан жер ылдый түшүп, анан мынакы жер дагы чоң катуу трещина берип, мынакей ушундай көрүнүштөр болуп калган достор. Анан азыр ушул боюнча тийиштүү ишкана мекеменин ишкананын жетекчисин чакырдык достор. Анан ушул боюнча азыр силерге комментарий алып, эмне себептен ушундай болуп атат, буга ким жоопкерчиликтүү, жана кайра ким жасайт, качан жасайт, ошонун баарын силерге толук маалымат алып берели деп келдик. Мына азыр буюрса, ошо жетекчилер келсе, силерге толук ушул боюнча маалымат алып беребиз. Буга чейин билесиздер, бул жолдун акыбалы өтө начар болчу. Мына 2025 жасашып, жакшынакай өңүнө келип эле калды. Бирок ушундай мынакей недочеттор болуп калыптыр. Мына бул жерде ылдый кирип кеткен, мына ушундай трещиналар болуп кеткен. Анан ортодон дагы бири суу киргизгенби же эмне киргизген, асфальттын ортосунан алынып, ошондон кайра жасала элек экен. Азыр ошол боюнча толук маалыматты силерге алып беребиз. Достор, мына азыркы суроо, азыркы маселе боюнча Каракол шаарынын жол чарба ишканасынын жетекчиси мына Эрлан мырза өзү силерге маалымат берип, өзү айтып берсин. Ушул боюнча эмнеге мындай трещина өтүп кетти, жана булар качан жасалат, жана ким жасайт. Бул жол Чичерина көчөсүнөн Акунбаева көчөсүнө чейинки промежуток 2023 жылы подрядный организация салып берген. Асфальт иштери күз айларында бүткөн. Бул жарылып кеткенин себеби биз комиссия менен да келип былтыр иликтегенбиз. 2022 жылы ушул эле аралыкта Чичеринадан Акунбаевага чейинки жерде, бул жерде суу түтүп иштери, канализацияларды казып алмаштыруу иштери жүргөн. Ошол себептен бул жерден азыр иликтенип чыгып атат. Астындагы уплотнение болгонбу, болгон эмеспи? Мурда суу казып жана лоток немене канализация кийиргендер кагазын берип атат, уплотнение бар деген. Биз былтыр күзүндө эле бул жер чөгүп баштагандан жазга чейин канча жери чөгөт, ошондон кийин изилдөө жүргүзөбүз деп биз жазга жумуштар калтырылган. Комиссия келип карап чыккан бул жерден. Бул жерди толугу менен баштан аяк алмаштыруу, оңдоп түзөө иштерин подрядный организациянын мойнунда. Биздин Караколдун бюджетинен же республиканын бюджетинен бир да тыйын сарпталбайт. Бул жолду салган подрядный организация толугу менен баарын оңдоп түзөө иштерин өзлөрүнүн эсебинен толук иш алып барып берет. Ошондо мына ушул бияк трещина кетип, ар жак трещина кетип, ушул жаз менен толук билингенден кийин чогуу талкууланып туруп, анан ушуну ким жасаган организация болсо, ошолор кайра толук кепилдик берип, кайра толук оңдоо иштери башталат да. Ооба, толугу менен биз ошону күтүп атабыз. Азыр жазында могул тоң кеткенден кийин канча жери отурат, канча жеринден ушундай жарылган жерлер кетет. Ошону толугу менен булар өзлөрү салган жерин толугу менен баштан аяк өзлөрүнүн эсебинен бул биздин Караколдун балансына өткөрүлүп ала элек.
ушул немен мүчүлүштүктүн баарын тең жокко чыгарып баарын жасап бергенден кийин комиссия келип комиссия кабыл алат бул жерде. Чоң рахмат.